Айланма жолдо жүк ташыган эки унаа кагышты. Чүй облустунун Сыгата районундагы Бишкек Нарын Торугарт айланма жолунда эки жүк ташуучу унаа жол кырсыгына кабылып тыгын пайда болду. Күбөлөрдүн айтымында Миланван айылынын тушунда эки жүк ташуучу унаа кагышкан. Унаалар карама каршы тилкеге чыгып пайдашкандыктан тыгын жаралган. Ал эми Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматы турмуш басылмасына билдиргендей 2024-жылы 23 ноябрь күнү болжол менен саат 15:40 чамаларында Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунун 26-чакырымында жол кырсык болгон. Кырсыкка кабылган эки жүк ташуучу унаалар алынды. Учурда жол тыгыны жок. Эки жүк ташуучу унаа тең бир багытка, бир жол тилкеде кетип бара жаткан. Биринчи жүк ташуучу унаа жолдон бурулуп кайрылганда, экинчи унаа батпай сүрүлүп өткөн. Анын кесепетинен экинчи жүк ташуучу унаа жол жээгиндеги аракка түшүп кеткен. Жабыркагандар жок. Орусияда такси айдап иштеген мигрант 14 жаштагы жүргүнчү кызды зордуктоого шектелүүдө. Орусияда такси айдоочусу болуп иштеген Орто Азиялык мигрант 14 жаштагы кардарын жеткирип, андан кийин аны күч менен зордуктоого шектелүүдө. Бул тууралуу орус басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык 28 жаштагы мигрант буйрутма аркылуу такси чакырган кызды барар жерине жеткирген. Андан кийин унаадан эле коркутуу жолу менен аны күчкө салып зордуктаган. Зордуктоого шектүү мигрант кармалды. Ал Орусиянын аймагында мыйзамдуу иштеп жүргөн. Эми ал 15 жылга чейин Biz kaybolgan sebebimiz insan kampanyasına akça töktük. Ихсандан жабыркагандар Садыр Жапаровтан жардам сурайт. Ихсан кооперативинин жабыркаган карапайым эл президентиби Садыр Жапаровтан жана Камчыбек Бекташиевден жардам сурайт. Ихсан кооперативине акча салып, же үйдөн же акчадан жок калган эл сыздайт. Апалар, жалгыз бой энелер, мигранттар, жаш үй бүлөлүүлөр бар. Соттон сотко өткөн бул иш топ тээп ойногондой эле болду. 4 жыл ичинде өтөккөн акчабызды ала албай ушул убакка чейин келебиз. Аткаруу барагын алганы менен арестте турган үйлөр чыкпай турганын билдиришти. Акыркы үмүт менен кайрылып жатабыз. Эл тарапка чечип берүүңүздү суранабыз дейт Ихсан кооперативинен жабыркаган карапайым эл. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Бекташиев, биз ушул 4-жылга кетип баратат, 3 жыл толук. Ушул Ихсан ЛТД компаниясына акчабызды үй алуу максатында төккөнбүз, бирок булар бизди алдоо жолу менен төктүрүптүр. Акчабызды ушул күнгө чейин ала албай жүрөбүз. Соттошуп бүттүк, аткаруу барагын колубузга алдык. Бирок бул бизге акчаңарды жартылай бөлүп аласыңар дейт. Биз төккөн суммабызды толук алганга акыбыз бар. Эми ошону сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин карооңуздар менен ушул биздин акчаларыбызды алып берип коюңуздар. Канча адамдар кыйналып жүрүшөт, квартирада жашап атабыз. Оорукчан болушту, инфаркт, инсульт болушту. Семьялар ажырашып кетип атат ушул акчанын азабынан. Ушу сиздерден чоң жардам күтөбүз. Ушул биздин акчабызды алып берип коюңуздарды, карап коюңуздарды суранабыз. Көптөн көп. Суранабыз. Мигранттарга документ жасалмалагандар ири айыпка жыгылат. Путин мыйзамга кол койду. Россиянын президенти Владимир Путин мыйзамсыз миграция уюштуруу үчүн жасалма документ даярдагандарга 60 миллион рубльга чейин айыппул салуу боюнча мыйзамга кол койду. Тиешелүү документ укуктук актыларды жарыялоонун расмий сайтына чыкканын РИА Новости жазды. Мыйзамды Мамдуманын төрагасы Вячеслав Володин, Мамдуманын миграция саясаты боюнча комиссиясынын жетекчиси, вице-спикер Ирина Яровая парламенттик фракциялардын бардык лидерлери жана депутаттар көтөрүп чыккан. Демилгени РФ өкмөтү, Жогорку сот, башкы прокуратура жана тергөө комитети колдоду. Мыйзамда юридикалык жактарга мыйзамсыз миграцияны уюштурууга жасалма документ даярдангандыгы, мындан тышкары РФке кирүү эрежелерин, миграциялык каттоонун эрежелерин бузгандыгы, мыйзамсыз иштөө жана башка нерселер үчүн жазаны күчөтүү каралган деп айтылат маалыматта. Эрежени сактабагандар мүлкүн конфискациялоо менен 5 миллион рубльдан 10 миллион рубльга чейин айыпка жыгылат. Бул жорук кайталанса, айып пул 10 миллиондон 60 миллион рубльга чейин көтөрүлөт. Ошондой эле мигранттарга иштөөгө укук берүүчү документти жасалмалоого, тагыраагы штамп, мөөр басуу, бланк толтуруу, аны сатууга 40 миңден 80 миң рубльга чейин, кайталанса 100 миңден 200 миң рубльга чейин айыппул салынары белгиленген. Мындан тышкары орус тили боюнча сынактан өткөрүүчү мамлекеттик мекемелердин жоопкерчилиги да каралган.
Буачейн Володин Тышкы иштер министрлигинин маалыматына таянып, 2024 жылдын 8 айында мигранттарга 4,6 миң жасалма документ даярдалганын, бул 2023 жылга салыштырмалуу 16,15%га көп экенин билдирген. Анын айтымында мыйзамсыз миграция менен күрөшүү үчүн укуктук механизмдерди иштеп чыгуу керек. Яровая кызматкерлери документти жасалмалаган юридикалык жактарга айыппул 200 эсе көбөйтүлгөнүн айткан. Ал бул мыйзам менен юридикалык жактарга биринчи жолу административдик жоопкерчилик да жүктөлөрүн айткан. Шамалды сайда поезд менен кагышкан портери оодарылып кетти, кырсык болгон жерден видео. Жалал Абад облусунун Шамалды сай шаарында поезд менен Hyundai портер кагышып, калага кирген негизги жол 2 сааттай жабык турду. Бул тууралуу Турмуш басылмасына окуянын күбөлөрү билдирди. Алардын айтымында жол транспорт кырсыгы бүгүн 24 ноябрь саат 10:00 чамасында болгон. Биз Таш-Көмүр шаарына бара жатканбыз. Шамалды сай шаарынан Бишкек ош жолуна чыга берген негизги көчөдөгү поезд, жолдо жүк ташыган поезд токтоп, жол жабык экен. Жакын барсак, поезд көмүр жүктөп бара жаткан Hyundai портер унасын сүзүп, жол кырсыгы орун алыптыр. Кырсыктан унаанын айдоочусу жаракат алганы айтылууда. Ал эми калаага кирип чыккан негизги жол жабык болгон үчүн унаалар бүргөндү Достук айыл аймагына караган Ынтымак айылы аркылуу каттап жатышат, деди күбөлөрдүн бири. Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тастыктаган маалыматка караганда, кырсыктан бир адам жараат алып, ооруканага кайрылды. Саат 12:30 карата жол ачылды, каттам бар. Залкар хирург Мамбет Мамакеев 97 жашында акка моюнсунду. Бул тууралуу дарыгердин туугандары тастыктады. Мамакеев хирург болуп 70 жылдан ашык иштеп, өмүрүнүн аягына чейин операция жасап келди. Ал Кыргызстанда хирургия борборун түзүп, дарыгерлердин жоонтобун даярдап, ондогон илимий эмгек чыраткан. Медицина илимдеринин доктору Мамбет Мамакеев узакка созулган карьерасынан улам Гиннестин рекорддор китебине кирген. Токмоктогу катуу шамал мектептин чатырын учуруп кетти. Чүй облусунун Токмок шаарында катуу шамал мектептин чатырын учуруп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматы боюнча бүгүн 24 ноябрда болжол менен саат 11:51 чамасында Токмок шаарында ылдамдыгы секундасына 20 метрге чейин жеткен шамал катталып, Чүй көчөсүндө жайгашкан мектептин чатырын учуруп кеткендиги тууралуу маалымат 112 кызматына түшкөн. Жерине маалыматты тактоо максатында 4 куткаруучу тартылган. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жок.